Мен пикирим боюнча мындай той албетте Эшенкул ага айткандай той берген бул жакшы. Биринчиден ар кимдин өзүнүн бир жакшылыгы, кубанычы жашоодо. Анан эгерде салттуу көз караштан талдасак, бул той деген бул жөн эле бир оюн зоок, шан шөкөт, көңүл ачуу эмес. Менин түшүнүмдө негизи эми баягы кыргыздын дүйнө таанымында той деген бул салттуу бир көрүнүш. Бул кадимки бир салттын бир элементи. Той. Тойду берүү бул милдетке да жатат. Мисалы, кимдир бирөө баласын үйлөнтүп атса, той берет да үйлөнүү. Ошол үйлөнүү тоюнун салттуу жагын карасак, ал жерде жана Эшенкул агайдын менин оюна абдан бир толук 100% кошулуп атам. Бул кыргыздын салттуу көрүнүшү. Эмне үчүн той берет дегенде, элдин ичинде өзүнүн орду бар да, үй бүлө катары. Мисалы, мен баламды үйлөнтсөм, мен эмне деп айтам? Мен түтүн булаттым деп айтам да. Бүлө курдум деп атам да. Бүлө курдум, түтүн булаттым деген бир жаңы коомдо дагы бир бирдиги пайда болду деген түшүнүктө, орусча айтканда ячейка общества. Анан ошол баламды үйлөнтүп аткандан кийин мен ошол өзүм элимдин ичинде өзүмдүн ордум бар да, тутумумда. Мен баланча уруктамын, баланча тукум урук, анан уруунун катарында турамын да. Анан ошол эл журтумду чакырып алып туруп, мына мен баламды үйлөнтүп атам, түтүн булатып атам, мындан ары бул мага ага чейин үйлөнгөнгө чейин биз бир түтүн болуп турсак, эми бул өзүнчө түтүн болду. Катарыңарга кошкула деп элди чакыртып туруп, көөлөнтүрүп туруп элдин алдына чыгарам. Улумду. Той берүүнүн максаты ошол. Себеби салыштырып эле коелучу жөн эле. Мисалы, биздин салттуу жашообуз менен азыркы мамлекеттик түзүлүштөгү жашоо. Мамлекеттик түзүлүштө бирөө үйлөнсө эмне кылыш керек? Мамлекеттик каттоодон өтүш керекпи? Көйлөк алыш керекпи? Күйөөсү аялы деген. Бул талап да. Себеби мамлекетте тартип болуш керек. Баары саналуу болуш керек, иреттүү болуш керек. Анан үйлөнгөндөн кийин мунун баласы бар деген маселе бар деген. Мамлекетте кандай талап болсо, кыргыз элинде мамлекети жок. Миңдеген жылдар бою ошол талаптын негизинде элдүүлүгүн сактап келген. Ошол той берип атып, мен деген баламды үйлөнтөм деген сөз жалпы элдин алдына чыгарып алып туруп, ошол эл каттоодон өткөрүп атат, азыркы түшүнүк менен айткандай. Катарына кошуп атат, реестрге киргизип атат. Баланчадан кудасы бул экен, тигинин кызын алып туруп, бул уул үйлөнүп тур демек, мындан ары бул өзүнчө түтүн булат. Биздин катарыбызда же биздин иретибизде, мисалы, буга чейин 50 түтүн болсо, эми 51 түтүн болдук деген санакта болуп атат, генофондто болуп атат. Кадимки эле мамлекеттик тутумдагы эмне талаптар болсо жашоонун адебинде, кыргыз элинин салттуу жашоосунда ошонун баары ордорду менен кеткен. Мүмкүн эмес жөн эле мындай коктоголотто жашаган, ал жөн эле сөз. Кыргыз эли мамлекети жок болгондо дагы, же болбосо башка мамлекеттин курамында жашаганда дагы ошол элдүүлүгүн сакташ үчүн, элдүүлүк деген сөз бүтүндүк, биримдик, ынтымак, ирет, катар, кадимкидей мындай бир азыркыча айткандай система, тутум болуш керек. Ар бирөөнүн орду ээлеген, ээлеген ордуна жараша кызматы, милдети аткарылыш керек деген тартип болгон кадимкидей. Башаламан болгон эмес. Ошон үчүн жана биз эл менен деген сөз, биз бүтүндүктөн чыга албайбыз деген сөз. Же болбосо эл эмне дейт деген тараза сөз, бул элдин назарына түшүп калып, сенин жоругуң, сөзүң, кылган ишиң жагабы, жакпайбы, пайда алып келеби же зыян келтиреби деген тараза сөздө адамды бир жоопкерчиликке тартат да. Биз бүгүн аны ышылдыңга айландык. Мына бул салттуу көрүнүштө ошондой. Демек, той бул салттын бир көрүнүшү, бул бир кайсы бир талап болуп атат. Себеби элди чакырбай, элге айтпай өзүнчө бир баламды үйлөнтүп алсам, анда кандай деп түшүндүрүлөт? Сен балаң ким? Сен кимдин катарында, кимдин иретинде? Сен эл менен эсептешпейсиңби деген сөз да. Маселе бул. Эми экинчи маселе, салты тартип эрежеси катары ошол элдин алдына өтүү, эл менен эсептешүү. Бул бир. Экинчи, кыргызда каада деген түшүнүк бар. Мына биз бүгүн каада менен салтты түшүнбөй чаташтырып, анан бүгүн биз салтты ойлобой, биз бүгүн кааданы көбүрөөк ойлоп калдык. Муну моюнга алыш керек. Себеби каада деген эмне? Ар бир адамдын бул жашоодо ээлеген орду бар. Кадыр баркы бар. Элге канчалык деңгээлде алымдуу, жугумдуу болду, аброю бар дегендей. Анын деңгээли бар. Мисалы, бийби, падышабы, же катардагы жоокер, же жылкычы, же мугалим дегендей. Ошол ээлеген ордуна жараша анын каадасы болот. Каада деген бул адамдын ушу жашоодо ээлеген ордуна тапкан дарамети, кудурети, күчү бардык төп келгенде ушу каада. Анан каада дегенде, мисалы, эмне үчүн тойлор ар кандай? Бирөө той берсе 1000 киши келет, бирөө той берсе 100 киши келет. Той ээсинин каадасына жараша болот ал. Эгер
эгерде адам той берген адам бүткүл кыргыз элине таанымал, кыргыз эмес коңшу казак, өзбек, түркмөн элдерге чейин мындай алымдуу болгон бир кадыр дубарты болсо кантип аларды чакырбайт, кантип алар менен өз жакшылыгы менен бөлүшпөйт, туурабы агай? Демек анын каадасы ошондой болот. Миңдеген адам келип туруп анын той үлпөтү мисалы мүмкүн 2-3 күнгө уланып кетиши мүмкүн. Ошону каада дейт. Илгерки 40 күндүк тойлор эмне деген тойлор? Бул каадасы болгон. Каадасына жараша кезек-кезекте өзүнүн бар иш-чаралары болгон, бардык нерсеси убакытты көбүрөөк талап кылган. Бул каадасы. Эгерде сен өзүңдүн ээлеген ордуңа жараша, өзүң каадаңа жараша тойду туура берсең, сен кыйналбайсың. Маселе бүгүн биз бирөөдөн кем калбайлы, бирөө менен атаандашалы, алым берсе мен андан кыйын берем деп туруп, анан же каражатың жетпейт, же каадаң андай эмес деп туруп, анан жанагы маселе карызга батып, анан той беребиз даган, анан эсеби келгенде жана кошумча деген маселе бар. Ал турган иш. Кошумча сөзсүз түрдө болот. Бирок ошол кошумча адамдын каадасына жараша болот. Ким менен кандай катышың болсо, сенин деңгээлиң, сен тегерек четиң катышың ошо сенин деңгээлиңе жараша да. Бул эми турган иш да. Анан ошол катыш несенин аягында анан келип туруп сен карызга той берип туруп, анын тигин ордун жаппайт. Себеби сен жасалма берип атасың да. А эгер сен өзүңдүн алыңа жетишче берсең, сен ошондой тегеректе адамдар чакырасың, ошонун келип кошумчасы ал өзүнөн өзү менен болот. Мүмкүн даже Эшенкул агай айткандай, ал жерден эгерде экономикалык көз караш менен айтканда мүмкүн пайда да көрүшү мүмкүн. Бирок ал пайда үчүн берчү эмес кыргыздар тойду. Ал маселе баягы Куданыкын Кудайга мындайт деген кыргызда сөздөр байкасар, ошонун баары эл көтөрүп кетет деген сөз. Ооба, эл көтөрүп кетет. Эл көтөрүп кетет деген сөз мына. Анан бирок дагы экинчи маселе. Ушуга эле болай да. Салттуу кырынан айтып атпайбызбы? Жана убакыт үнөмдөө же болбосо жана шан шөкөт ызычуу деген маселе бул жеринен да ойлонуш керек. Мисалы кыргызда мындай сөз бар. Тойго тоюп бар дейт. Эмне үчүн айтылган? Биз изилдеп көрүп сураштырып көрсөк, илгерки тойлор анда деле баягы оюн зоок, шан шөкөтү менен болчу, албетте. Тамаша деген болот, оюн деген болот, албетте. Бирок оюндарын чоң дүркүрөтүп айтып кадимги бергенде, олимпиадалык деңгээлде бергенде. Мисалы ошол көкөтөйдүн ашы, эми той эмес, аш деле ошол бир кайсы бир деңгээлде ошондой деңгээлде чоң иштер болот. Ал жерде бир канча ай, бир күнгө узалган. Маселе мындай. Тойго тоюп бар дегенде, мисалы мен тойго чакырылсам, мен ал жерге барып тамак ичкен үчүн барбайм да, кыргыздын түшүнүгүндө. Той берген киши албетте дасторкон жайнатат, бирок чакырылган киши ошол жерден барып эмне тамак болор экен, кандай кылам деп ашказанды эртелетип, качан эт келет экен деп тамак жеш үчүн барбай, ошол жерге барганда эми көчмөнчүлүк жашоо элестетсеңер, ар ким кайсы дубанды ачактан бияктан тууган уругун баары чакыртат да. Кыргыздын дагы бир мыктылыгы тууганчылык тутумда жана элдүүлүк тутумда. Тууганчылык тутуму ошол өзүнүн канчалык эл менен аралашып, эл менен бир экенин далилдейт. Куда сүйөктөр өзүнчө, тайлар өзүнчө, жээндер өзүнчө, бөлөлөр өзүнчө, жек жаат жана дос деген өзүнчө, жолдош деген өзүнчө. Түшүнүп атасызбы? Ар бир сөздүн мааниси катышына жараша, анын мамилесине жараша. Мисалы, жолдошум, досум деп атпайсызбы? Жок, жолдош деген жолдош, дос деген дос. Жоро деген таптакыр башка түшүнүк. Ошонусуна жараша элге алымдуулугу, элден тапкан кадыр баркы, мына каадасы ошол менен билинет. Анан ошол жака тойго чакырылгандан кийин мен ошол жерде тууган урук катышым менен ар ким өзүнүн жай турмушунда күнүгө эле кезикпейбиз да, а тойдон баары кезигебиз. Анан ошол жерден сагынычыбыз таркатып, чер жазышып, тууганча сүйлөшөбүз, кайсы эмне маселе болбосун. Бул бир. Ал жерден көңүлдүн баары тамакта эмес, көңүлдүн баары тууган урук ошол жерге келген эл журт менен пикир алышуу, жаңылык алышуу. Ооба, ошондой да. Бир. Экинчиден дагы мына экономикалык көз караштан айтканда, ар бир адамдын өзүнүн чарбасы, тиричилиги бар. Туура? Ансыз болбойт да. Анан мисалы менин жеке маселем бар. Мен ал бир маселе туулуп, мен ишимди чече албай атам. Мен бирөөгө муктажмын. Бир нерсеге муктажмын. Ал муктаждын баланча адам гана чече алат дегенди билем, бирок мен адамды тааныбайм, мисалы. Анан мен тойго чакырылсам, мен тойго чакырылган катары билем да, ал жерде тигил болот, бул болот, тиги тааныган адамдар табылат. Ошол жактан бирөөнү ортомчу салып туруп тиги иши менен тааныштырып, жеке маселемди чечишем. Азыркы замандын талабында бизнес форумду тойдон чечкен кыргыздар. Бизнес форумга бизнесмендер чогулуп, мен кирпич чыгарам, мен айнек чыгарам, мен тиги чыгарам деп бири-бири менен ымала түзүп келишим негизде иш жүргүзүп атабы. Так ушул маселелерди тойдон
эки иштен бири иштеп туруп бүтүрчү. Ошол жерден эмне деген эл чогулганда, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бири бирибиз менен ымала түзүп, жол түзүп, таанышып, алар менен чечип, маселе чечип, анан өзүбүздүн тирлик маселебизди ошо чечкенбиз. Ошон үчүн тойго барганда мен ашказанымды толтурат элем, ичет элем, жейт элем дебестен, мага зарыл болгон керектүү маселенин баарын биринчи тууганчылык маселе биринчи орунда, экинчи маселе жанагы жеке иштерим. Ошону менен алектенем да тойдун үстүндө мен көп нерсени бүтүрөм. Эми бүгүнкү күнгө келели. Биринчиден бул айымыз туура айтты, жана убакыт үнөмдөө жагынан. Мага да ушул жакпайт. Себеби Кыргызда ушул жаман адат бар, кечикмей. 5-ке 6-га чакырылат, 7-8-ге барабыз. Бул турган иш, бул жагынан туура айтты. Бирок мен силерге бир нерсени айтайын. Өткөндө жакында эле бир 2 жума болуп калды окшойт. Түгөлбай Казаков 70 жылдык мааракесин берип калды. Чакырып калды, барып калдык. Ана чакыруу келгендер айткан, 6-дан кечикпей баштайбыз депчи. Баягы көп сөздүн биринде эле көрдүм да. Биз кечикпей бардык. Биз 6-дан бери 2 мүнөт кечигип бардык. 2 мүнөт болуп тур башталганда. Туп-тура 6-да баштады. Анан дагы бир кызыгы 9:30-да той бүттү. 200-дөн ашык киши болду. 3 саат. 3,5 саат болду. 6-да башталып 9:30-да бүттү. Анан мындай болду. Накта Кыргыздын нарктуулугу, салттуулугу менен кармады. Төкмөлөрдү алып келип туруп, анан башында той баштаганда той ээси катары Түгөлбай ачты. Анан кезекти 4-5 акынды алып чыкты да, анан 4-5 акын ошол дасторкондордо, баягы баланча дасторкон, түкүнчө дасторкон деп санактар менен бар да азыр ресторандарда. Ошонун кимдер конокторун даңызлап, жарчылар жар салып, ага айткандай, жар салып ар бирин тааныштырат. Мына бүгүнкү тойго каралычы, бул келиптир, тигил келиптир. Ар бир адамдын деңгээлин, даражасын, наамдарын, элге кошкон салымдарын айтуу менен мына бул жерде кадимкидей биздерде жан дүйнө да байып атат, кадимкидей элдин баягы руханий байлуулугу да толот, көңүл да толот. Себеби эмне деген адамдар менен аралашып отурабыз, эмне деген адамдар менен ырыскылаш болуп атабыз. Ушул кишинин жакшылыгына баланча адам келиптир деп ушуну төкмөлөр келип туруп бир 20 мүнөт, жарым саатка чейин тойдун баары бири-бири менен тааныштырды. Кадимкидей бир жан дүйнөң жыргайт экен. Элдин кимиси ким экенин да тааныйсың. Азыр 300 кишилик тойго барсаң ким экенин билбей да каласың да. А бул жерде баарын тааныштырып атат. Анан тааныштырып атса, мына камералар келип туруп ар кимин көрсөтүп атат. Карабайсыңар, бул бир. Экинчиден анан баланча түкүнчө деп туруп, берге чыгарып туруп, анан тос айтып, бат айтып деп чакырабызго канча убакыт кетет. Аны жарыялагандан кийин алар басып келгиче, аналар бүтүп кайра тарагыча деген маселе. Бул жерде мындай болду. Жаш жигит бар экен, Чыңгыз деген жигит алып барып, жана тамада дейбизби, жарчы. Ал киши ар бир дасторконго өзү келет дагы, камералар кошо келет дагы, анан ушу дасторконго сөз берели деп, алар киши ордунан сүйлөп эле 2-ден 3-төн 1-ден каалагандай, көп сүйлөбөй. Ушинтип ирети менен кетти да. 3,5 саат дешенсе, жетишти. Баарына жетишти. Эт да бердиби? Этин да берди, эки тамагын баарын берди. Бирок убакыты аябай үнөндөдү. Мен эмес, келген эл таң калды. 9:30 эле болуптур, барачы. Бирок той бүттү. Баарына жетиштик, баары менин пикир алыштык. Анан дагы бир мага жаккан, бул жеке менин пикирим. Мүмкүн Эшенкул ага кошулбайттыр, бирок менин пикиримде. Мага жаккан нерсеси ошол тойдон мындай болду. Ал киши жанагы бир 20 мүнөттүк убакыт берет антракта. Бий болгон жок. Биринчиден мен түшүнөм, ал кишинин тоюн дареге ошондой болду. 70-ке чыгып аткандан кийин ал жерде жаштар деле баягы чоң атабыздын же болбосо агабыздын тою деп ал жерде жаштардын шаан шөкөтү болбой, ыр бий болбой, ошол 20 мүнөттүк антракта акырын гана үнүн чыгарып бир өзүнүн Түгөлбай агайдын өзүнүн видеолорун койду, эски ырларын. А элдер болсо каалаган стөлгө ар кимиси менен барып пикир алышып, жанагы баягы сагынычын таркатып, чеп жазышып, сүйлөшүп, ушундай иш болду. Ошону менен баарынын көңүлү тойду да. Сүйүнүп кетишти. Мен ошого аябай ыраазы болдум да. 3,5 саатта 200дөн ашык бир 250 кишинин тегеренде той берилди. Ошонун баарына жетишти, сөз да берди, баары өзүнүн айтчусун айтты, ырдачусын ырдады дегендей, бири-бири менен пикир алышып, столду кыдырышып жүрүп дагы кадимкидей мындай карап турсаң ресторан. Бирок ошол эле баягы үйдө той бергендей кенен жүрдүк да. Убактысы менен дагы, үнөндүү дагы, анан мындай бир тажатмасы жок. Эч бир мага ошонусу жакты.